Саламатсыздарбы, менин атым Кундуз Таштанова, мен продюсермин, мен эксперттердин наставнигимин жана цифровой психолог коучмун. Эмне үчүн психологияга дагы мен мындай багытта жүрөмүн, себеби дегенде 3,5 жылдан бери жеке брендти өстүрүүгө, негизи масштабтарга чыгууга эң биринчи нерсе бул мышление жана подсознание. Биз оюбуз менен, энергиябыз менен масштабтарга даяр болушубуз керек. Саламатсыздарбы дагы бир ирет. Бул сабакта биз сиздер менен личный бренд жөнүндө, жеке бренд жөнүндө сөз кылабыз. Жеке бренд деген эмне? Эмне үчүн азыр бардыгы эле личный бренд качуу, жылдыз болгум келет, өзүмдүн брендимди, атымды чыгаргым келет деп калды. Себеби дегенде караңыздар, мен сиздерге өзүмдүн опытыман айтып келемин. Кыргызстандагы алгачкы жеке бренд тууралуу бренд аттуу китебимди чыгарган эксперт катары жана өзүмдүн жеке брендимди, атымды бренд кылып, 0 вложение менен, мындайча айтканда, эч кимдин поддержкасы жок, кантип мына 5 жылдын ичинде талыкпас репутациямды алып келе жатамын. Себеби дегенде жеке бренд бул эң биринчи союздун сөздөрү менен айтканда бул авторитет дегенди дагы билдирет. Себеби дегенде эл биз жөнүндө эмне деп айтып атат? Өзгөчө сен ошол комнатадан чыгып кеткенде элдер сен жөнүндө эмне деп сөз кылышат? Мисалы үчүн Кундуз Таштанова, Белла Стелла, она строгая, это дисциплина, это честность, это справедливость, требовательность деген сыяктуу эле. Сиз жөнүндө элдер эмне деп айтса, бул сиздин брендиңиз, бул сиздин атыңыз. Азыр бардыгы өздөрүнүн атын чыгаргысы келип атат. Караңыздарчы, даже строительный компаниялардын дагы көптөгөн хозяиндери, көптөгөн ээлери өздөрүнүн Instagram баракчаларын иштетип, өздөрүнүн образ жизнисин көрсөтүп, ошол эле намазга барган, ошол эле спорт менен машыккан, үй бүлөлүк абалы кандай экенин көрсөтүп аткан сайын ошончолук сатуулары дагы көбөйүп атат. Эмне үчүн? Себеби дегенде биз личностька барабыз. Эгерде мага мисалы үчүн личность жакса, мага адам жакса, мен аркасынан кете берем. Андан таш сатып алганга да даярмын да. Демек биз жеке брендибизди, атыбызды бренд кылсак болот экен. Бирок мен силерге бүгүн өзүмдүн методикам жөнүндө айткым келип атат. Личный бренд по 9 компетенциям. Жеке брендти түзүүдөгү 9 компетенция жөнүндө сиздерге сөз кылгым келип атат. Сөзсүз түрдө ушул сабакты скриншот кылып туруп, стористе дагы отметка кылып, мени отметка кылсаңыздар, мен сиздерге абдан ыраазы боломун. Жана ушул сабакты көргөн айымдарга сөзсүз түрдө Инстаграмда мага акысыз консультацияга жазылсаңыздар болот. Сиздер үчүн 10 мүнөттүк акысыз консультациям бар. Кундуз Таштанова деген баракчага сөзсүз түрдө жазыңыздар. Анан караңыздар, эмне үчүн жеке брендти өнүктүрүүгө дагы обязательно курс ачып же бир нерсе эмес, өзүңдүн атыңды Инстаграм аркылуу, не только Инстаграм, социалдык баракчалар аркылуу дагы элдерге таанылуу максатында, жана сенин позиционированияңды дагы көрсөтүү максатында. Позиционирование деген эмне? Бул сенин көз караштарың. Эми сиздерге мисал менен келтирейин. Мисалы үчүн мен насаачылыкка бараардын астында жаш кыз менен 3 баласы бар айымды ортосунда именно балдары бар айымды тандагам. Себеби дегенде ал менин баалуулугум экөөбүздүкү дал келет. Мисалы үчүн элестетиңиздер, мен мисалы үчүн дайыма мынтип идиш аякты жууганды жаман көрөм, мону жаман көрөм деген сыяктуу стористерди жазаганда, мага насаачылыкка дагы мен да ошону жаман көрөм деп жазылган учурлар болот. Демек, ар бир адам бренд деп, эмне үчүн мен ар бир адам бренд деп атап атам? Себеби дегенде, ар бир адамдын өзүнүн уникалдуулугу бар. Ар бир адамдын өзүнүн уникальность, кандай десем, өзүнүн өзгөчөлүктөрү, изюминкалары бар да. Биз башка бирөөнүн жеке брендин туурап копировать эте албайбыз. Ар бирөөбүздүн өзүбүздүн бэкграунд, историябыз бар, өзүбүздүн тажрыйбабыз бар. Ошондон бренд жаратуу биздин колубузда. Даже айылда отурган келин дагы бренд боло алат. Ооба, өзүнүн уникалдуулугу менен, өзүнүн плюс тараптары менен. Эмне үчүн мен насаачылыкта как УЗИ рентген катары дагы адамдарды как цифровой психолог көрүп туруп, считывать этип туруп, плюс жактарын алып чыгам. Минустарын эмес, плюс жактарын. Ар бир адамдын өзүнүн бренди болот. Ар бир адамдын өзүнүн минустары, плюстары дагы болот. Бирок ошол плюстарды биз сонун фишкаларга айлантышыбыз керек. Өзүбүздүн күчтүү тараптарыбыз менен биз элге тартуулаганга мен именно ошол жактан жардам берем. Жана караңыздар, 9 компетенция личного бренда, да? Эң биринчи личный бренд это про честность. Мындай адамгерчиликтүү сапат. Адамдык сапатка дагы маанилүү да. Сен жөнүндө элдер кандай кабыл алат? Мисалы үчүн мен айтып атышат да, Кундуз Таштанова такая щедрая. Насаачылык бүтсө деле, 2 жыл, 3 жыл өтсө деле до сих пор нас поддерживает. Түшүнүп атасыздар, как это играет роль? Кандай ушундай маанилүү экенин. Жана биринчиден бул жеке брендтеги эң биринчи нерсе бул статус да. Кандай статус сенде бар? Кандай стратегия бар жеке бренд түзүүдөгү? Экинчиси бул отношение. Адамдар менен мамиле сактаганды, мамиле кылганды үйрөнүшүң керек. Жеке брендти куруп атканда, любой жакта. Мисалы үчүн мен азыр бир айым менен иштешип атам, ал отношение курганды билбейт.
отношения курганды билбейт. Бирок бизде бизнес жана успех строится на коммуникации, на отношении. Нам нужно учиться создавать комфортные отношения, понимаете, да? Бул мамиле. Оставить двери приоткрытыми деген сөз бар да. Ошол эшикти тарс жаап туруп кетип калбоо. Дайыма ошол эшик ачык болуш керек. Любой адамга сен кайра ачык кабыл алганды үйрөнүшүң керек. Любой курска барганда ошол курстун негиздөөчүсү мененби, ошол курстагы окуучулар мененби, чөйрө мененби мамиле кылганды, коммуникация кылганды үйрөнүшүңөр керек. Бул дагы основа кантип жеке брендти өнүктүрүү. Бул 9 фишканы сөз түрдө сиздер дагы конспекттеп жазып алып да жашооңуздарга дароо кыймылдап колдонуп баштасаңыздар болот. Үчүнчүсү бул анализ. Жөн эле хаос кылып эле хаотичный действие кылбай биз анализ кылышыбыз керек. Ушул нерсе мага керекпи деп суроо беришиңиздер керек, сөзсүз түрдө. Төртүнчүсү бул максат. Жеке брендти эмне максатта өнүктүрөм деген суроо бериңиз өзүңүзгө. Эмне үчүн мага жеке бренд керек, мисалы үчүн. Мына мен 5 жылдан бери онлайндамын, продюсер катары 5 жылдан бери Заткан Жусупованы продюсерлеп келем. 3,5 жылдан бери цифровой психологияда болсом дагы мына 1 жыл болуп калды, цифровой психологияны алып чыгып, ошол Кундуз Таштанова цифровой психолог болуп атат. Эртең мисалы үчүн мен бизнес ачып, дүкөн ачсам, посуда боюнча продукты ушундай ачсам, именно посуда алып келемби же Кытайдан бир товарларды алып келемби, Кундуз Таштанованын дүкөнү деген атка конуп баштайт турабы? Эгерде мисалы үчүн ошол эле белгилүү айым бизде кандайдыр бир чайхана, кофейня ачса, там Кундуз Таштанованын кофейнясы деп билдирип барат. Адам жакса сен аркасынан бара бересиң, адам сага жакса сен андан таш да сатып алганы даяр болосуң да. Биз азыр личностти карап туруп анан сатып алабыз. Жана 5-чиси бул каалайбызбы, каалабайбызбы жеке бренд түзүп атканда визуал. Элдер бизди көзү менен кабыл алат. Биринчиден, көзү менен кабыл алат, андан кийин оозду ачып туруп сүйлөп баштагандан кийин анан аларга ошол нерсе жетет. Демек, визуалга эмне кирет? Бул жакта стиль, өзүңдүн бул жакта аябай эле брендовый кийим эмес, сөз түрдө опрятный жашнакай одежда. Мисалы үчүн мен врач болсом, аватар мага насаачылыкка келген Пери Маматайым буга чейин продюсер менен иштечкен, бирок бул жакта кандай десем, Instagram баракчасында аватаркада вечерний кийинүү экен, Instagram вообще не упакованный экен да. Сиз именно гимнаст, йога тармагында наставник болгондуктан деп атам мен 1000 сомдук чектен 50 миңдик 100 миңдик чекке көтөрдүк. Дароо аватаркада сону гимнастика кылып аткан, фруктыларды кармак, туура тамактануу, элементарный коврик элестетиңиздер, бул эми база да, визуал бул база. Инстаграмды карап көздөр менен кабыл алат бизде адамдар. Андан кийин анан сүйлөгөн сөздөрүбүзгө маани берет да. Ошого дагы фокус коюңуздар. Любой жака биринчи кирип келгенде биз кийимин карайбыз, адамды карайбыз. Бул жакта бренд жөнүндө сөз болгон жок. Таза, тыккан, өзүңө ылайыктуу сонун кийимдер менен сөз түрдө адамдар ошондо анан кабыл алат. Жана биз Заткан Жусупова менен Ош базарга барып да рилстерди көрсөңүздөр керек. Именно образ менен, башкача образдар менен чыкканда элестетиңиздер бизди элде кабыл алган жок да. Ошондуктан бул дагы өтө маанилүү нерсе. 6-чы компетенция бул эмне? 6-чы компетенция бул ценность. Баалуулук. Эгерде сен адамга баалуулукту жеткире алсаң, сен даже миллиондук курстарды сата аласың. Ошол эле мисалы үчүн биздин рынокто келиңиздер разбор кылалы. Лаура Умиралиева миллиондук курстарын сатат. Миллион турган. Баалуулугун жеткире алсаңыз, миллион эмес 5 миллионго сата аласыз. Болгону сиз баалуулук жеткиргенди үйрөнүшүңүз керек. Жана ошол нерсени адамга даже 50 миңдик курс сатсаңыз дагы, ошол баалуулукту жеткирип беришиңиз керек. Ошондо сиздин жеке брендиңиз өсөт. 7-чи компетенция бул албетте энергия. Сиз жеке брендти өнүктүрүү максатында иштеп баштаганда сөз түрдө сизге энергия. Сиз баарыбыз билебиз, энергия равно деньги. Энергия бул бизге акча генерация берет да. Демек, биз энергияны көтөрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ар бирөөбүздө энергия бар. Мисалы үчүн 5 жылдан бери мага келген окуучуларым баары айтат, Кундуз Таштанованын энергиясы жакты, дисциплинасы жакты деп. Энергия бизде баарыбызда бар. Болгону ал энергияны каяка коротуп атабыз? Ушакабы, сравнениягабы, претензиягабы, обидагабы же өзүмдүн алдыдагы максаттарымабы? Артта калган нерсе уже артта калды. Биз астыга гана умтулушубуз керек. Демек, биз эмне кылышыбыз керек? Ошол максаттарга карай энергиябызды көтөрүшүбүз керек. Бар энергиябызды максаттарыбызга жакшы жакка, оозубуздан жакшы сөз гана чыгып, только вперед кетишибиз керек жана энергиябызды басуу менен, спорт менен сөз түрдө машыгып, ошол нерсени кетишибиз керек. Эгерде сиз азыр депрессия абалда болсоңуз, выгоранияда болсоңуз, эң биринчи физикадан башташ керек. Просто ходьба, басуудан баштаңыз. Күнүнө басуудан. 8-чи компетенция бул мындай да.
мисалы үчүн мен азыр арыктайм деп эле диванда отуруп жатып алып эле эч нерсе кылбай эле отурсам результат болбойт. Демек аракет кылыш керек. Любой жумушта сатуу менеджери болосуңбу, продюсер болосуңбу, насаатчы болосуңбу, психолог болосуңбу, любой жакта аракет керек. Аракеттин аркасында, дисциплинанын аркасында результат болот. Действие кылсаң акча табасың. Иштеген тиштейт деген сөз бар го бизде Кыргызстандачы. Дисциплинанын аркасынан көп акча келет биздечи. Жана эң башка 9-чу компетенция, бул эң маанилүү компетенциялардын бири, бул эмне? Элге кызмат. Элге пайдалуу болсоң, сен адамга пайдалуу болсоң, адам сага акча төлөйт. Эгерде сен пайда алып келбесең, эмнеге сага акча төлөйт? Эмне үчүн мага Баткенден, Лейлектен мен тааныбаган айымдар, кыргызымдын айымдары мага акча салат? Эмнеге деп ойлойсуздар? Себеби мен пайда берем. Элге кызмат кылам. Элге кызмат кылган адам, элге пайдалуу адам, эл өзү аркасынан кубалап келип, "Ме алчы акчамды, пожалуйста" дешет. Ошон үчүн ниетти оңдош керек эң биринчи. Бул 7 компетенция сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Себеби дегенде бул жакта твердо и мягко, мындайча айтканда, именно психология менен сөзсүздө именно кандай десем, акча табуу, личный брендти дагы чагылдырдым. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул сабак сиздерге пайдалуу болсо жана менден акысыз консультация алгыңыздар келсе, командаман акысыз консультация алгыңыздар келсе, анда Instagram баракчам Кундуз Таштанова деген баракчага катталып туруп, директи консультация деп номер калтырсаңыздар болот. Командам жана мен өзүм баш болуп сиздерди консультация кылууга даярмын. Сабак пайдалуу болсо сөзсүз түрдө сториске белгилеп, өзүңүздөрдүн инсайттарыңыздар менен бөлүшсөңүздөр болот. Ыраазычылык билдирем. Менин атым Кундуз Таштанова, наставникмин, продюсермин, цифровой психолог, коучмун. Жеке бренд аркылуу кантип биз акча тапсак болот? Жеке бренд аркылуу биз кантип кирешелерибизди, соодаларыбызды көтөрсөк болот? Караңыздар, эмне үчүн азыр эле бардык сетевойдо болобу, ошол эле строительный дүкөндөгү болобу, строительный магазиндердин, компаниялардын бардык директорлору, владельцтери эмне үчүн жеке брендтин баарын өнүктүрүп атышат? Себеби дегенде бул эң биринчи сатууларга бизге жардам берет. Мен айткандай эле, ишеним бар жерде сатуулар көп болот. Элементарно өзүмдү келиңиздер, мисал кылайын да. Мен жолдошум экөөбүз квартира издегенде строительный компаниянын хозяиндерин, ээлерин карадык, баракчаларынан бери карап баштадык. Үй бүлөсү бар болсо, бала чакасы бар болсо, балдары бар экен, аялы бар экен, буга ишенсе болот экен деп, то есть канча бир бөлүк процент пайызда көтөрөт экен. Булчу ишеним болот экен да. Ишеним бар жерде ошончолук сатуулар көп болот. Демек, бул өтө чоң ролду ойнойт. Ошондуктан мен сиздерге эмнени айткым келип атат? Жеке бренд азыр баарыбызга керек. Мен китебимди сөзсүз түрдө окусаңыздар болот. Бул жакта баардыгы керек да. Себеби дегенде жеке бренд аркылуу биз сооданы монетизация кылганда, любой навыкты монетизация кылганда, эгерде сен таанымал болсоң, элдер сени таанып турса, сен чекти оңой көтөрө аласың, кымбат сата аласың. Эл сен менен чай ичкиси келет, эл сенден сатып алгысы келет. Сен таш сатсаң дагы, сен жөн эле насаатчылык менен 200 миң, 100 миң десе, жөн эле сенин чөйрөңдө болуш үчүн адамдар сага келе берет. Канчалык сени адамдар тааныган сайын, канчалык популярдуулук, азыр популярный болуш дагы оңой. Социалдык баракчалар колуңда, бардык нерсе бекер турат. Сенин инстаграмыңды колдонуу бекер, рилс чыгаруу бекер, сторис жазуу бекер. Таанымал болуш бат оңой. Бирок ошол жеке брендиңди дагы туура түптөп элге жакшы жагыңан таанылгың келсе, анда сөзсүз түрдө бул жакта ниеттен башташ керек жана албетте билимдерди дагы алыш керек. Ар бир адам бренд, ар бир адам өзүнүн өзгөчөлүктөрүнүн изюминкасын распаковка личностьга отуруп алып чыгып өзү элге дагы тартуулап кете алат. Мен ойлойм сиздерге сабак пайдалуу болду деп, эмки сабактарыман YouTube каналыман дагы катталып көрсөңүздөр болот.